31-октябрда айтылуу Ош-Баткен Разаков жолунун Ноокат районун аралап өткөн эң негизги бөлүгү реконструкциядан өтүп пайдаланууга берилди. Анда жалпысынан 19 чакырым жолго мамлекет тарабынан жаңы асфальт басылды. Мунун ичинде 3 көпүрө жана Ноокат шаарын аралап өткөн 4 тилкелүү автоунаа жолу да бар. Жолдун ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, курулушу аяктаган аймактарды жеринен көрүп, жергиликтүү бийликке, жол куруучуларга кошумча тапшырмаларды берди. Ага ылайык кийинки жылга Ноокат жолундагы 28 чакырымын оңдоп түзөөдөн өткөрүп, июнь айында бүткөрүүнү тийиштүү кызматтарга милдеттендирди. Жолдун ачылышында сүйлөп жатып, өлкөдөгү бир катар маанилүү жагдайларга токтолуп, бардык аракеттер карапайым элдин жыргалчылык үчүн жасалып жатканын баса белгиледи. Генерал полковник жолдун ачылышынан кийин Кара Суу районунда төрөлгөн 2-3 эмди көргөнү ооруканага, экинчисинин үйүнө барды. Аларга президент Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сомдон тапшырып, өзүнүн атынан 3 бөлмөлүү батир белек кылды. Камчыбек Ташиевдин түштүккө болгон ис сапарынын урунттуу учурлары кесиптешим Асел Сыдыкованын материалында. Мурдагыдай калп сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө. Чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ош-Разаков трассасындагы Ноокат тилкеси толук бойдон бүтүп ачылып атат. Кандай болду жол? Жакшы бүттүбү? Өтө жакшы. Көпүрө кандай бүттү? Жакшы бүттүбү? Өтө жакшы. Канча жылга гарантия ушул жерде? Бул эми 100 жылдап тура турган көпүрө. Көпүрөгүбүз бүттү, жолубуз бүттү. Районумуз абат болуп атат, жакшы болуп атат, Ноокатыбыз тинч. Басалда кыймылдагыла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жакшылыктар болсун, 31-октябрда Ош-Баткен Разаков жолунун Ноокат районун аралап өткөн бөлүгүнүн 19 чакырымы жаңылангандан кийин пайдаланууга берилди. Аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, көптөн күткөн жолдун кызыл тасмасы кесилди. Өтө кубанычтуу маалда сиздер менен жолугуп отурабыз. Мен бул жерге өзүңүздөр жакшы билгендей, урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун тапшырмасы негизинде келип отурамын. Ушул жолду баштаган маалыбызда дагы президентибиз тапшырма бергенине ушул жерде эл укмуш кыйналды. Ноокаттыктар кыйналды, баткендиктер кыйналды. Канча бир 10 жылдан ашык ушул жер бузулуп турат экен ушундай болуп. Эч оңдолбой атат. Өзүң барып контролдоп, карап, быйылкы жылы бүтүргөнгө аракет кылгыла деп тапшырма берген болчу. Мындан 3 ай алдын мен келип ушул маселе боюнча жолчулардын баарын чогултуп, президент ыйгарым укуктуу өкүлүн, министр транспортаны жана ошо аткарыла турган, жумуш аткара турган адамдарды, алардын арасында Нурлан Чолбонбаевичти атай алып келип, суранып, сиздин эми көп тажрыйбаңыз бар, басыңыз, жардам бериңиз деп алып келип ушул жерди баштадык эле 3 ай алдын. Ошондо тапшырма коюп кеттим эле. 30-октябрь күнү келемин, даярдап ачасыңар деп. Анан да булар айтышкан, ача албайбызго, кыйналып калабызго, жок ачасыңар деген. Бул президент тапшырмасы, контролдук тапшырмасы деп. Ошондон кийин мен 2 жолу өзүм келип кеттим, 1 жолу машина менен келип кеттим, 1 жолу вертолет менен келип көрүп кеттим. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу президентибиздин тапшырмасын аткаруунун негизинде бүгүн ушул Ноокат жолу Ош-Разаков трассасындагы Ноокат тилкеси толук бойдон бүтүп ачылып атат. Ушул жолуңуздардын ачылышы менен мен сиздерди куттуктайм, урматтуу угандар. Атайын кызматтын башчысы жергиликтүүлөрдү жолдун ачылышы менен куттуктап, Ноокат жолун жана анын ичиндеги 3 көпүрө коюлган талаптарга ылайык белгиленген мүнөттө аткарылганын айтып, бул үчүн тийиштүү тараптарга ыраазычылык билдирди. Эми кийинки жылга кошумча Ноокаттын 28 чакырымы оңдоп түзөөдөн өтөрүн маалдады. Ошондой эле бир катар саясий жана социалдык маанилүү маселелерге токтолду. Биздин бүгүнкү күндөгү урматтуу президентибиз Садыр башында турган бийлик башындагылардын жасаган жумуштарын бир кичинекей гана жери. Жалал Абад облусту, Баткен облустарында, мамлекетибиздин бардык башка облустарында, Талас, Нарын, Ысык көл, Чүй облустарында көптөгөн жумуштарыбыз мына күз айларында азыр бүтүп атат. Быйыл жаз айларында баштаган жумуштарыбыз бүтүп атат. Элдин көйгөйлөрү бардык жерлерде чечиле баштады. Мурдагыдай айтып коюп, же болбосо убада берип коюп, анан кийин жок болуп кетмей жок. Уада бердиңби, аткарышың керек.
Ayttığım ошонун сөзүнүн өтөсүнөн чыгышыбыз керек. Мына ушундай тапшырмалардын үстүндө иштеп атабыз. Bundan son защиты сооружениелерин да коюп Камчыбек Ташиев тийиштүү тараптар менен чогуу жаңыланган Чилисай көпүрөсүнө да барып көрдү. Аталган өтмөк Ош Ноокат жолундагы эң маанилүү объекттердин бири болуп, узундугу 60 метрде, турасы 14 метрде түзөт. Мында автоунаалар үчүн 2 полосалуу жол жана эки тарабынан жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Көпүрө сапаттуу болуп салынып, элге 100 жылга чейин кызмат кыларын куруучулар маалымдашты. Bunun bardığı alınat da, bunu aldık alıp bunu beton alasınlar polunu. Bu yolda buzasınlar polunu. Alıp polunu üstünden tazalayıyoruz. Tazalaş gerek de sonra. Üstünden tazalayıyoruz polunu. Şuraya topta olup duruyor, ona gümle oyunları öpüldü. Ama ne? Köprünün uzunluğu kaça? 54 metre. 54 metre. Kaça kolonla koyuyor? Kalanlardan o kişi buna acılık bundan 15 kalan yapıyor. 15 kalan yapıyor. Yani sizlerde rast kılgandan ki kaysılı bir dengelde garantiyalar verirsiniz. Bu ciğerdin buna suda 15 metre dedi. Bu degen söz kanday selip gelse de götürüyorsunuz. Yani siz hem kak profesyonel adam katarı, bari bilgi adam katarı. Kaça yılda garantiya şu жерде? Bu hem 100 yılda bıraktılar götürüyorlar. 100 yılda. Kuday buyursa 100 yılda tursa bizden keyinki muğundarımız var da koldur oturgan köprü otur da. Эскерте кетсек, ушул жылдын июль айында Ноокат аймагында сел жүрүп, Чилисай, Апшырсай көпүрөлөрүнүн жараксыз абалга келгендигине байланыштуу бир топ үйлөрдү сел каптаган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Камчыбек Ташиев жерине келип, абал менен таанышып, 3 көпүрөнү жана жолдорду кеңейтип, жаңыдан асфальт төшөө иштерин октябрь айынын акырына чейин бүтүрүүнү тийиштүү кызматтарга милдеттендирген. Урматтуу ушул жол кызматынын куруучулары бардыгыларга тапшырма. Октябрь айынын аягына чейин ушул маселе бүтүш керек. Октябрь айында силер аягында ушул Ноокатта проблема жок деп чыгып кетишкен керек. Макулбу? Камчыбек Ташиев жолдун курулуш иштеринин жүрүшүн бир канча ирет көзөмөлдөп турган жана сапатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын эскерткен. 30 октябрда Ноокаттын буна белгиленген 13 гектар жери 3 көпүрөсү бүтүш керек. 100%. Макулбу? Коюлган тапшырмалар ошондо. Белгилей кетсек, Ноокат шаарын аралап өткөн эл аралык маанидеги жолдун 34-40 чакырым аралыгы 4 тилкелүү болуп салынып, ирригация, жарыктандыруу, жашыл зона жана тротуар куруу иштери аяктап калган. Аны менен катар Ош Баткен Разаков унаа жолунун 60-чакырымындагы Апшырсай көпүрөсү жана 43-чакырымда жайгашкан Чилисай көпүрөлөрү толук менен жаңыдан курулуп бүткөрүлдү. Ал эми жолдун 29-чакырымындагы Кыркоолсай көпүрөсүнүн куруу иштери 80% аяктап калды. Негизинен жалпы жумуштар планга ылайык жүргүзүлүп, өз убагында аяктады. Ноокат жолунун ачылышынан кийин Камчыбек Ташиев 27 октябрда Кара Суу районунда жарыкка келген 3 эмди көргөнү төрөт үйүнө барды. Аларга президент Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом тапшырды. Ошондой эле бул үй бүлөнүн ижарада турарын эске алып, Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир белекке берди. 500 000 сом. 500 000 сом алса. Анан сырткары биз бүзөр келгенден кийин билдик. Сенин турмуш шартыңар оор. Турмуш шартыңар оор экен, үйүңөр жок экен. Үй керек деп сизге ушу балдар үйдө турат экенсиңер. Анан кийин биз өзүбүздүн кызматкерлерге Оштон өзүбүздүн ошо улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлерине үйдө аягап койдук. Өзүбүз көргөнчү. Анан мен бүгүн балдарга айттым, мен ал үйдү силерге бере берейин депчи. Бере берип чечтик. Ошондо мына бул жерде 3 комнаталуу үй, жаңы үй силерге мына сенин атыңарга жазып, сону кылып бердик. Бар документтерди. Рахмат. Макулбу? Алла таала сизден разы болсун. Анан сиздер сурамыздар бирдек мына чоң кызым Давид уулум бар, дем ушул садикке берелмек да. Ушуларды садикке чечебиз. Аким чечиңиз. Анан пособия жакта 5 балага пособия. Анда чечебиз. Макулбу? Анда чечебиз. Сиз көп балдарыбыз көбөйүп төрөтө бериң, биз аягын чече беребиз. О, тууралуу. Эми ушу сиздер бар ушу Кыргызстан өнүгүп атат.
Şu andan vraçlarga birinci ölçüden vraçlarga rahmat şu ayalım töret olganına. Mına kölüktörü tuğulan turады. Алсыңар, качан чыгасыңар? Vraçlarыңызга рахмат. Нурсулуу bir kızınız, ikinci kızınızın adı Aysuluu, o krasavitsalar Aysuluu. Күнсулуу. Жаш үй бүлө үчемге Таңсулуу, Күнсулуу, Нурсулуу аттуу ысымдарды ыйгарышкан. Бул Айжаркындын 3-чү төрөтү болуп, жалпы 5 баланын бактылуу энесине айланды. Учурда эне баланын ден соолугу жакшы, жакынкы күндөрү ооруканадан чыгууга даярдык көрүлүп жатат. Камчек ташып, садыр жапарып, ушуларга рахмат, доктурларыбызга рахмат. Роддомда төрөтүп алышты санаман. Кыргызстаныбызда ушундай эгиздер, бактылуулук семьялар көбөйсүн. Эл журтубузга рахмат, тынччылык болсун. Sizlerge de rahmat. Жолошкинер 36 аскер бөлүгүнүн улук механизация сыра башталды. Буга чейин 12 октябрда Кара Суу районунда дагы бир үчем жарыкка келген. Учурда 2 уул 1 кызы жарык дүйнөгө алып келген келин үйүнө чыгарылган. Атайын кызматтын өкүлү бүгүн 31 октябрда жаш жубайлардын үйүнө барып, президент Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом тапшырып, Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир берүүнү убада кылган. Акыркы 10 күндө 3 өтүлүп. Өкүл Кара Суу районунда бирөө нарын. Ошолорду мына бирөөсү сиздер болуп атасыздар, бактылуу үй бүлөсүздөр. Мына бактылуу ата энесиздер, сиздерге котуктайбыз дагы бир жолу. Андан сырткары мына урматтуу президентибиздин белеги. Бул жеке келинге бересин деп өзү айтты. Президент 500 000 сом. 500 000 сом акча президентибиз ушул барып атайы барып куттуктап келди. Зерикпей үйлөрүнө барып келдигенде ушу мына силерди издеп келдик. Бактылуу болсун балдарыбыз. Балдарыбыз ушул мамлекетибизге, эл журтубузга кызмат кылган, атасындай кызмат кылган жигиттерден, уул кыздардан болсун. Айтканыңыз келсин. Сиздердин бактыңыздар болсун, жакшылыктар болсун, Рахмат. Анан кийин командир bir нашаланын бетинен bir сүйүп коюп. Сиздей болсун деп. Жолбор сүрөк жигиттерден болду. Энди генерал. Элдин батыры болду, Ниет кылып жүрдүм. Жолбор сүрөк ушундай элим жүрсүн деген жигиттерден болду. Үйдүн баары жокпу? Үй ушул жерде. Сиздер менен чогуу турабыз. чогуу турат. Жалгыз жол. Барып келишкейт да ошого барчу. Эме кылабыз. Мына азыр Ош шаарында ипотекага үй салынып атат, сол үйдөн салынып атат. Кудай кааласа ошону отметке калып койгула, макулбу? Ош шаарынан бул балага 3 комнаталуу чоң жакшынакай үй берейин. Мына бала чакаң бар экен, келинчегиң баардык ушулар менен сен бактылуусуң. Мындан да жакшылап кызмат кылгыла. Макулбу? Элге кызмат кылгыла. Үчемдин ата энеси жаш үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Апасы Нуриза Алмазбек кызы 25 жашта. Атасы Мирлан Дастан уулу аскер кызматкери болуп эмгектенет. Алардын буга чейин бир уулу болгон, азыр эми экинчи төрөттөн кийин Атай, Бакай жана Асел ысымдуу уул кыздуу болушту. Сүйүнүп, азыр деле толкунданып, ишенбей бир жагынан мындай эме болуп турам. Бул кубанычты бардык ата энелерге деле каалайм. Кудай буйруп ушинтип бактылуу эне экенмин. 4 баланын энеси болуп отурам, 25 жашымда. 2018 жылдан бери ушул маалга чейин аскер бөлүктө ата мекенге кызмат кылып келем. Ал эми келинчегим экөөбүз алгачкы бир балабыз бар эле. Азыр эми Кудайым бизге берип, кубанып, толкунданып турабыз. Азыр бизге үчемди белек кылып берди бизге Кудайым. Президентибизге жана Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылыкты билдиребиз. Те алыстан бизи чет айылыбызга келип ушундай куттуктап белектерин берип кеткенине өтө кубанычтабыз. Рахмат чоң. Бейле кетсек 2024-жылдын октябрь айында Кара Суу райондук ооруканасында катары менен үчем төрөлүп олтурат. Маалыматка ылайык аймакта 17 жылдан кийин биринчи жолу 2 үчем катары менен жарыкка келген. Алдыда дагы бир үчем төрөлүүсү күтүлүп жатканы кошумчаланды. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Кара Суу району.